Абеков Дастанбек Арсызбековичке берилет. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмаз Акынжанов, мына буюрса жазда келди. Жаз жарыш, күз күрөш деп кыргызда жакшы сөз бар. Ошого байланыштуу могу жазгы талаа иштеринде токтолуп кетейин. Талас облусунда биздин дыйкандарыбыз кайрылуу жасап атат. Бул соц сеттерден да чыгып кетти. Мага да кайрылуу келип түштү да. Бул кант кызылчасы боюнча. Кант кызылчасынын уругу жана аянттын көбөйтүү маселеси. Мисалы Талас облусуна могу Кайыңдыдагы кумшекер заводунан келишим менен 500 гектар аянтка гана мүмкүнчүлүк берилген да, 500 гектарга чейин. Андан ашсаңар кийин күзүндө ошо кант кызылчасын албайбыз деп. А бирок бүгүнкү күндө Талас облусунда бул айыл чарба продукциясы, кант кызылчасы рентабелдүү болгондуктан өтө кызыгуу көбөйдү. Айрыкча ушул жазда. Азыркы күндө келишим түзөйүн десе 500 гектардан ашык биз урук бере албайбыз деп кант заводу келишимди токтотту. Бирок дыйкандарыбыз талап кылып атат. Бизге чейин чыкты, көбөйтүп бергиле, 1000 гектарга чейин аянчаны көбөйтүп бергиле. Биз себип тигип күзүндө тапшырып берели десек, иш чечилбей атат. Бирок себеби мындай экен, иштин чечилбей атканы. Айыл чарба министри өзүнүн ишин кылып атат. Кайыңдыдагы заводда биз мүмкүнчүлүгү жетет дейт алганга. Болгону транспортировка экен. Мына күзүндө ошо кант кызылчасы Талас облусунун аймак станциясына топтолуп, ана вагон менен Казакстан аркылуу ушул Кайыңды заводуна келет да. Мына ошол учурда казак тараптан вагон алышы, жолдун маселеси чечилиши келишимде, договордо жок экен. Ошондуктан Кыргыз темир жолуна, министр транспортка, дагы да болсо айыл чарба министрине түздөн-түз азыркы күндө кечиктирбестен протоколдук тапшырманы берип, эми дыйкандарыбыз ошол жерден пайда табабыз, ошол продукциядан пайда табабыз деп жатса, биз аларга бут тоссок болбой калат. Ошону сиз министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович бул жерден сөз берген, өткөндө жазгы талаа иштерин каралып атканда чечип беребиз деп. Ал чечилет деген. Бакыт Эргешев да ошол жерде болгон. Ой, ал чечилет деген. Бирок эч кандай жылыш болгон жок. Ошондуктан азыр дыйкандардын талабы ушул болуп атат, тез арада Талас облусуна уруктарды алып барып, кант кызылчасын жанагы келишимдин объемун көбөйтүү маселесинде карап бериңиздер. Дыйкандардын талабы болуп атат ушул. Ошону сураныч. Алмаз Акынжанович, тез арада жеткирсеңиз Акылбек Үсөнбековичке. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз